96-97 жылдары біз Австрияға, Венаға бардық. Анан бош убактардын бір күнү түндөсү поездга отуруп Венецияны көрүп келелик, Венецияга келдик. Эртең мененки поезд менен келип, кечинде кайра Венага кайттык. Анан Венецияда ары бери чуркап жүрөбүз. Ал кезде $100 командировочный берет эле бизге. Анан мен ары чуркап бери чуркап убакытташ туугандарга, тааныштарга сувенир аласың да. Биринчи эле сүрөткө чөсүң, анан досторго, туугандарга бир арзаныраак бир сувенир алып келейин дейсиң. Анан өзүмө бир $3-4 арзан галстук алдым. Анан Адаханга жолугуп, Адахан мен галстук алдым десем, ой, жакшы галстук экен, мен сизге галстугуңузду жууп берейин деп, суунун жээгиндеги столго отура калдык. Анан чай ичтик, тамак ичтик. Анан счет алып келгенде $60 болуп кетти да. Анан мен деле Адаханда деле баягы тиги аз акча алда сувенир тигил боло алган. Кантип экен деп Адаханды мындай карап турдум, ал сыр бербей, зыңкыйып, миллионердей болуп туруп, анан акыркы $60 төлөгөн да. Анан мен ошону тиги ар дайым тамашалап айтып жүрчү элем да. Андай $3 галстукту $60 жууганбыз депчи. Анан Венецияда биринчи жолу барганбыз. Кечигип атабыз. Каяка барарыбызды мындай билбейбиз. Көчөлөрү ири буйру тарды. Анан водный таксиге кайыкка отуруп жеткиргиле деп калдык. Ал да бир $20-30 айтты. Анан макул деп шашылып отурдук. Бир 50 метрдей эле келип, суунун наркы жээгин алып келип, өтүп, тиги темир жол вокзалына токтотуп койду. Көрүшү жакын эле экен. Биз мындай билбептирбиз да. Анан кийин аны мен төлөдүм да. Анан Адахан мени шылыңдап көз жүрдү. Кайыкчы $30 дегенде сиздин өзүңүздүн өңүңүздү көрсөңүз болот эле деп. Анан ошентип биз Венецияга барып келгенбиз. Анан анча-мынча мен тил билбейм. Адахан анча-мынча англисче тилин билет. Анан кийин тиги кайыкчы менен айта баштадык. Сен кандай мынакей нар көздөн бер көзгө алып өтүп койдуң. Бул болбойт деп ал бакырып биз тиги кайыкчы менен сүйлөшүп атсак, полицейскилер келип калышты. Мен итальянча бир нерсе деп сүйлөдү, билбейбиз. Анан ал кезде бизде эме бар эле. Советский паспорт бар эле. Диппаспортта советский СССР деп турат эле. Ошону көргөзсөк, чечип берип кетип калдым. Коем бербесек болбойт деп, анан ошо $30 берип, поездга отуруп Венага келип калганбыз. Мен аны көпкө шылдыңдап жүрдүм да, $60 дегенде Адахан, сен өңүңдү көрүшүң керек эле депчи. Анан кийин чыкканда $30 дегенде сиздин өңүңүздү көрүш керек эле деп тамашалап жүрдү. $20 ордуна жуусуңар да, 20 галстукка жуусуңар да. Получается, ошондо баш аягы болуп $100 түштүк да, жана жерден отуруп кечигип калып, анан шашылып тиги кайыкка отуруп, кайыкчыга бир $30 бердик. Кеткендиги деп айтып аткандыгым, урматтуу коллегалар, биз СМБны эле каралайлы деген маселе эмес, бул мамлекеттен абийир кетти. Бул бийликтен абийирдин кеткендиги. Дооронбек Садырбаевич абдан рельефно айтып өттү. Пока салпактап биздин артыбыздан жүргөнүңөрдү, сырттан келгендер өзүнүн каалаганын жасап атат. Кытайдын не деген атуулдары келип туруп, не деген жерлерди алып атат. Башка мамлекеттерден келип, не деген кызматтарды кылып атат. Силердин сотрудниктериңерден, МВДдан мен баарын айта албайм, бирок көпчүлүгү ушундай болуп калды, этип бизнеске айландырып алыңар. Не деген кылмышкерлердин бүт баары кыргызским паспортом в Казахстане, в Российской Федерации задерживаются. А силер Мадумаров, Масалиев, Исахов, Садырбаев, Текебаев, Асанов деп жүрө бергиле. Биз элдин душманыбыз. Биз душманбыз. Силер тарыхта 2 киши калат өзүнүн ордунда.
Birinчи бир улуу иш жасагандыктан, экинчиси ошол улуу ишке тышкактык кылып артынан чуркап жүргөндөр калат. Мына ушулар менен күрөшкөн, ушулар бут тоткон деп силер да тарыхта каласыңар. Вы обеспечили себе имя в истории кыргызской, новейшей истории кыргызского государства. Мен айтайын дегеним, урматтуу коллегалар, Авир соту деген болот. Мен түшүнүп турам. Өзбекстандагы, Казакстандагы, Россия, айрыкча могул жердеги чет өлкөлүк элчиликтер мына скандалдын баарын угушат. А сиз айтып атасыздар, муну сыртка чыгарып жибериптир и на каждом углу раздавать деп. Здесь, Калык Айтылович, парламент — это не каждый угол. Если ушул справка түшүп калган болсо депутаттардын колуна, это не тот, который там на улице по улицам ходит. Он является представителем кыргызского государства. Чоң рахмат, урматтуу Исхакбаевич, Наталья Владимировна. Мен кыскача эле мына атайын ар кайсы аймактардан, чет өлкөдөн чалып атышкандан улам бүгүн комитеттин жыйынына келип, ошо элдин пикирин айтайын деп чечтим да. Урматтуу Кубат Аличевич, азыр өзүңүз билесиз, биз бири-бирибизди сындап, ар кайсы иштерге бири-бирибизге жолтоо боло турган убакыт эмес. Биз ошондуктан парламент өкмөткө мүмкүн болушунча ошол илдет менен күрөшүүгө мүмкүнчүлүк түзүп бердик. Бир дагы сын пикир айтып, жолтоо болуп, ар кандай комиссияларды түзүп, текшерип, жүдөткөн жокпуз. Анткени азыр ар бирибиз колубуздан келишинче жардам бере турган учур. Бирок өкмөт эмне кылып атат? Өкмөт дагы көп туура эмес иштерге жол берип атат. Арга жок азыр сын айтышка туура келип атат. Сын айтып койгон врачтарга куугунтук болуп атат. Мисалы, чет өлкөдө канча убакыттан бери жаткан мекендештерибизди алып келүүгө өкмөттүн кудурети жетпей атат. Ошол эле Оренбург башка Казакстан менен татыктуу сүйлөшө албай атат мисалы. Ушундай нерселерди сөзсүз түрдө эске алыш керек. Мына менин суроом саламаттык сактоо министрине. Өкмөттө мына брифингде расмий айтылды. Врачтарга жанагы сыйакы боюнча акча которулду деп. Бирок азыр врачтар ала элек да ошону. Мына ошто врачтар ошол дал ушул илдет менен күрөшүп аткан ошол обсервацияда жаткан врачтар өздөрү күндө банк карточкабызды карайбыз дейт, үмүт кылып. Бизге акча качан түшөт деп дейт. Жакшыраак жок дегенде тамак аш жейли, жок дегенде бир үйгө азык-түлүк кылалы деп дейт. Бирок ошол акча дагы жок дейт. Азыр айлык менен отурушат да. А врачтардын айлыгы канча экенин билесиз. Ошол акча качан түшөт? Качан алат врачтар колуна? Жанар Кубанычбекович, бүгүнкү күндө 43 организациядан 828 кишиге 6 миллион 600 миң сом акчаны которуп бердик. Мына бүгүн эртең баарын түгөтөбүз. Себеби жана Кубатбек Алич айткандай, кээ бир списоктордун эмелери так болбой, же болбосо жанагы лицевой счеттор көрсөтүлбөй, анан кийин кээ бир кишилерге списокко такыр иштебеген кишилерди киргизип коюп, айтишник, отдел кадров, мындай дегенде ошон үчүн бизге кичине кыйынчылык болуп калды. Муну март айыныкынча, апрелде мындай мүмкүнчүлүктүк болбойт. Ушуну тездетиңиздер, анткени бул жанагы бүгүн эртең бүтөт барысы. Ошо илдет менен күрөшүп аткан, ошол жерде очогунда иштеп аткан врачтар өзү менен биз күн сайын сүйлөшүп атабыз. Андай болушу мүмкүн. Ошого жардам бериңиз сиз. Анан министр катары өзүңүз дагы анча-мынча региондорду кыдырсаңыз болот эле. Ошол врачтар менен түзмө-түз сүйлөшүп, көрүшүп, алардын проблемасын угуп, анан сиз мына жаныңызда турган ГКМБдан, прокуратурада алардан коркпоңуз. Сиз алардын врачтарды сиз коргошуңуз керек. Кечегиндей өзү бир 4 миң сом, 5 миң сомго иштеген врачтар маска сапатсыз деп койсо кечирим суратып атат. Ошондой нерсеге сиз жол бербешиңиз керек. Мен министр болгондо мисалы органдар менен сүйлөшөт элем. Ар бир врачты коргойт элем. Сиз ага жол бербешиңиз керек сиз дагы. Экинчиден мына областтык ооруканада Оштогу жанагы өздөрүнүн жатаканасы бар. Ушуну бир эске алып койсоңуз, ошол жерде кварплата төлөп жашашат врачтар. Азыр ошолорду дагы кварплатаңарды бергиле деп күн сайын мындай такалап атыптыр да. Ошону дагы эске алып, мындай кырдаалда ага жол бербеш керек. Бул биринчиден. Экинчиден, азыр Абдулхак Мамадырасов суроо берди. Кубат Аличевич, мына депутаттардын дээрлик 80%-на жанагы Новосибирскте, отелдерде жаткан, Туркияда жаткан, Дубайда жаткан мекендештерибиз кайрылып ыйлап атышат да. Кары картаңы бар. Мен сиз деле аларды ойлойсуз, мен деле түшүнүп атам. Бирок эмнегедир өкмөт ушул маселеде бир аз мындай кайдыгер мамиле жасап аткандай сезилип атат да. Анткени ошол убакта учактары бар эле, аэропорттон уруксат берсеңер, азыр Кыргызстанда ишкерлер чыгып атпайбы? Керек болсо мен общежитиям ошолорго берейин жатаканамы деп. Мына Ысык көлдө чыгып атат. Ошону азыр суроо болду, силер жооп, биз бунун үстүндө иштеп атабыз деп койдуңар да. Мына Тышкы иштер министрлиги. 11 апрелде учак жөнөтөбүз дедиңер, алар үмүт менен күтүп атышты, дагы болбой калды. Эми биз экономиканын өзөгүн ошол мигранттардан келген акча түзөт, турмушубузду ошолор оңдоп атат деп атабыз, бирок